Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar. Algaç bir-iki hikayalar menen sözümü başlasam. Altın bir doğurda bir padişah özünün doğrundağı bir çoğ atlı başlı iki alımdı çakırıp konoktop üyünde alar menen maekteşip anan bir jaka saparga çıgalı, аңчылыкка çıgalı, to jaka çıgıp bir es alıp maekteşip keleli dep. Alardın birösüne aябай külük taptalgan jakşınakay sonun atты мингизет. Экинчисине болсо атайын кашаң жанагындай баспаган атка мингизип анан үчөө жөнөйт. Анан жолдо баратканда жанагы тапталган жылкыны жакшы атты минген алым астына чыгып алыс кетип калат. Анан жанындагы кашаң ат минип баратканга падыша айтат: "Урматтуу таксырым, бул кандай деп ойлойсуз?" Тиги астыга чыгып кетип калды, бизге караган жок. Ал деген биз менен баш керек болчу деп сынап сурайт. Ошондо кашаң атка минген алым айтат: "Падышам, бул адам өтө илимдүү, таква, данышман, көрөгөч, ушунчалык бир адам, анын теңдеши жок. Бул өтө илимдүү адам. Болгону сиз ага мингизген ат аябай бейбаш болуп, мындай баягындай көтөрүп кетти. Ал киши ушунчалык жоош момун адам, ал аттын башын мындай тартып, оозун кыйганга, жүгөн менен оозун кыйганга дагы анын дити барбайт. Мындайча айтканда өтө мээримдүү адам ал. Ошого бир жөнөкөйлүктөн, жупунулуктан ошентип кетип калды" дейт. Макул. Анан жанагы падыша өзүнүн атын тез бастырып, эми падышанын аты күчтүү болот да. Анан аркага жетип барат. Барып айтат: "Эми тигини карасаң эми артта калды. Биз менен бирдей жүрсө болбойт беле" десе, тез атка минип бараткан алым айтат: "Падышам, ал деген өтө илимдин баары ошондо. Анын башында китептин баары казына ошондо. Анын сабыры, анын оор басырыктуулугу, анын жөндөмү, анын элге болгон оор жүгү ушунчалык барктуу адам. Аны калай берсе, анын баягы кадыр барктуулугун ат да көтөрө албай калган. Ат да анын салмактуулугун көтөрө албай калды, таксырым" дейт. Ошондо падыша жанагы жерден дуа кылган экен, ыйлаган экен: "Ey Алла Таала, менин доорумдагы алымдар бири-бирине ушунчалык жакшы күмөн, жакшы адилеттүү, жакшы бири-бирине көз карашы, бири-бириге айткан колдоо сөздөрү, бул коомум, менин элим Кудай буйрса ушундай аалымдар болгон учурда кор болбойт" деп сүйүнгөн экен. Экинчи бир дагы окуя: бир киши бирөөдөн жер сатып алып кош айдайт. Кош айдап жанагы өгүздөр менен кош айдап атса, бир аттын башында болгон чоң бир алтын кошко илешип жерден чыгат. Анан жанагы жерде бул киши: "Ой, бул жерди сатып алдым мен, бирок бул алтынды мен сатып алган жокмун да" деп анан жанагы жер саткан кишиге алып барып үйүнө чакырып айтат: "Мына сиздин жериңизден чыккан мына алтын, бул силердики" десе, айтат: "Жок, мен сизге саттым, энди андан түшүм аласызбы, булак чыгабы, казына чыгабы, алтын чыгабы, баары сиздики". Берки айтат: "Жок, силердин атаңар ушул мурас калтырып, же болбосо ушул балам эмгекчил болсо ушуну таап алсын, эмгекчил болсо таап алсын деген шарт менен ушул денегерээк жерге көмүп койгондур. Сиз аны таппай жүргөндүрсүз". Жок, экөө бири-бирине аябай ызылдашып кетет. Анан айтышат: "Кой, эми казыга барып чечтирели" деп казыга барышат. Казыга барса, ошол казы айтат: "Сиздин балаңыз барбы?" "Ооба". "Экинчисинин кызыңыз барбы?" "Ооба". "Экөөнү үйлөндүрүңүздөр дагы, экөөнү бериңиздер" деп карапайым адам дагы, соодагер дагы, жанагы дыйканчы дагы, казы дагы, мындайча айтканда сот дагы баары адилеттүү ушундай бир доорлор өткөн башыбыздан. Мына ошондой доорлордон бир сабак алып, бир өнүксөк дейм да. Мен оюмча өкмөт, жаңы башчылар, жаңы жетекчилер, ажолор ушул алымдардын сабатын, алымдардын жөндөмүн, алымдардын мүмкүнчүлүгүн пайдаланыш керек. Алар менен бир дасторконго отуруп, Кыргызстан боюнча мындай аксакалдарды, окумуштууларды, данышмандарды, мындай тарыхчыларды, көптү көргөн агайларды, молдолорду,
мындайча айтканда акындарды, жаш куш акындарды чогултуп бир 50-60 бир киши өтө бир тапталган кишилерди чогултуп ошолор менен кеңешиш керек. Мына мисалга Кыргызстанда азыр көйгөйлүү маселе эмне? Исрапкорчулук, паракорчулук, сүткорчулук, ар кайсы жерде аракеччик, баягы намыс жоголуп баратат эркектерден. Баары агылып Россияга баратат. Ушундай биз өзүбүз улут катары, жер катары, мамлекет катары жок болуп кетпейли. Ушунун баарыбыз бир кеңешип, ушундай бир долбоорлорду кабыл алалы. Мисалга 2021-жыл, 22-23 жыл эмнеге, мисалы үчүн исрапкорчулукту тыябыз, экономиканы көтөрөбүз, паракорчулукту жок кылабыз, коррупцияга каршы. Ушундай бир 5-6 программаны алып, ушуга жараша биз элге айталы. Сиздердин үнүңүздөр элге жетет. Мисалы үчүн бир айыл өкмөт бир күндө мисалга бир жумада дейли, бир жумада бир 10 кишиге жолугар, 20 кишиге жолугар, бирок бир айылдын имамы бир жумада канча 500дөн кем эмес адамга жолугат. Жума намазы да болот, 5 убакыт намазы да болот, жанагы нике да болот, жаназа да болот, эл чогулган жерде болот, хатмы Куран да болот. Элге көбүрөөк жакын, көбүрөөк сөзү өтүмдүү, көбүрөөк эл менен жүргөн киши бул имам, молдоке, алым. Ошону эске алыш керек. Бир маалыматты, бир законду, жаңы мыйзамды, же бир жаңы бир идеяны элге долбоорду жеткирүү үчүн алымдар чоң мүмкүнчүлүк. Алар шарият жагынан дагы адал жагын айтып берет, арам жагын айтып берет. Ошондуктан менин бир мындай жеке пикирим, кандай мыйзам болбосун, кандай элди өнүктүрүүгө, элди бир нерседен тыюуга, элге бир нерсени жеткирүүдө бир долбоор чыкса, эл азыр дароо шарият жагындагын эсептешет. Азыр биздин эл иман жагынан сабаттуулугу өтө жогору башка мамлекеттерге караганда. Дароо алымдар эмне деген буга, кайсы алым эмне дейт деп ошол жак таразынын экинчи жагына салып көрөт. Ошол жерден биздин алымдар дагы кошулуп, ошол кабыл алынган программага, долбоорго өзлөрүнүн пикирин айтып, эл чогулган жерлерде мисалга коррупциянын канча арам экенини, суткорлуктун канча арам экенини, ысырапкорчулук, арак ичип кетүү, бири-бирин алдоо, жала жабуу мына азыркы күндө өтө бир көйгөйлүү маселе болуп турат. Ушуну ар бирине эгер мамлекет тараптан, муфтият тараптан ушундай бир тапшырмалар берилип турса, биз айтабыз, элге коркпой айтабыз, элге тартынбай батынып айтабыз. Биздин көйгөй, жалпы элдин көйгөйү деп көбүрөөк дух менен, көбүрөөк изденип, көбүрөөк жоопкерчиликти алып мындай айтат да адамдарчы. Анан бири-бирине таш атмай, бири-биринен жаман күмөн санамай мындай болуп турса, өкмөттүн айтканын дагы, молдонун айтканын дагы мындай баш айланып турган эл укпайт, аткарбайт. Биз баягындай кечигебиз бир нерсени ишке ашырууда. Ошондуктан тез арада ушундай бир алымдардан, жана мен жогоруда айткан адамдардан бир кеңеш түзүлүп, элди бир мындай бир айтса сөзүн уга турган адамдарды чогултуп туруп, ушундай бир кеңеш түзүлүш керек. Элге бир нерсени жеткирүүдө ошолордун ресурс катары, ошолордун сөзүнө, ошолордун тилине, ошолорду уккан адамдарды пайдаланыш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Таркатып коюңуз. Аз да болсо бир мамлекетибизге бир пайдасы тие турган сөз болду деп эсептейм.